Билбоо иштетип турабыз. Буга чейин коомчулукта бир жума бою ар кандай уудуу кептер болду. Сиздерге ошол соттун чечими экен. Биздин министрибиз Нуржигит Кадырбекович соттун чечимин аткаруу үчүн соттон утуп келген Самара Каримованы бул жака дайындады. Анан ошол соттун чечимине бул жерде эми мыйзам боюнча аткарыш керек экен. Барыңыздар билесиздер. Бул жерден баары эле жогорку билимдүүлөрсүздөр. Ал жагын айтпай эле коеюн да. Анан өзүңүздөрдөн сунуштар түштү. Ушул биздин өзүбүздүн жамааттын ичинен коюп берели деп. Анан ошол боюнча биз келдик. Азыр эми ошо биздин биринчи буйрукту окуп коелу. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги буйрук 22 январь номер 6. Бул бошотуу жөнүндө. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 82 беренесине ылайык буйрук кыламын. Ниязалы Борошов атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын директору Каримова Самара Эрмековна 2021 жылдын 2 январынан тартып өз каалоосу менен ээлеген кызматынан бошотулсун. Бул Каримованын арызынын негизинде аны бошотуу боюнча сиздер эми официалдуу түрдө угуп элек болчусуңуздар. Мына бүгүн сиздерге тааныштырып атам. Бул Каримованын ошо бизге берген арызы. Буга чейин дагы массалык маалымат каражаттарынан кабарыңыздар бар. Ал эми экинчи буйрук боюнча бул 25 январь 2021 жыл номер 7 буйрук кызматка дайындоо жөнүндө. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 62, 55, 58 беренелерине жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2013 жылдагы 3 майындагы номер 236 токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги жөнүндө жоонун 13 пунктуна ылайык буйрук кыламын. Ташболот уулу Ильязбек 2021 жылдын 25 январынан тартып бардык банк жана финансы документтерине биринчи кол коюу укугу менен Ниязалы Борошов атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын директору кызматына 3 айлык сыноо мөөнөтү менен эмгек келишим негизинде дайындалсын. Негизи Ташболот уулу Ильязбектин арызы министрдин милдетин аткаруучу Нуржигит Кадырбеков. Анан биз дагы эми бул жактагы пикирлерди эске алып, өзүңүздөрдүн ушул жамааттан чыккан бир эмес 3 окуу жайды бүткөн экен. Буга чейин баягы талапка ылайык келбейт дегениңиздерден ошону биздин ошол сунуштаган экен. Бул талапкерди ошол министр өзү, бирок 3 айлык мөөнөт менен коюп атат. 3 айлык мөөнөт. Ошо 3 ай ичинде сиздер менен иштешип кете алабы, ошол сыноо мөөнөт деп коет. Ошол дайындап кетти, ана ошо приказ менен. Бул жерде ошо Ниязалы атында Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын директорунун орун басары окуу тарбия иштери боюнча Самидинова Рахман болот. Биз азыр коллектив кечээ күнү уктук да Ташболот уулу Ильяс бизге директор болот экен деп. Өзү бирөөлөргө айткан го, чамасы ошолор аркылуу биздин коллективге жетти. Ошондо коллектив өздөрүнүн нааразычылыктарын билдире баштады. Себеби Ильяс ооба музыкалык мектепти бүттү, училищени бүттү, консерваторияны бүттү. Бирок Ильяс деген бул Асандын үй бүлөсү менен тыгыз байланыштагы болгон адам. Үй бүлөлүк карын катнашы бар. Бул бир жагынан да. Экинчи жагынан биз деген коллектив 7-8 күн ушул жерде ызылдап, мына жерде Самараны болбосун деп турганда, Ильяс биздин коллектив менен чогуу болгон жок. Биз тарапташ болгон жок. Самара тарапташ болду да. Оппозиция тарапташ болду. Бул эки. Үчүнчүсү, Ильяс агайыбыз ошончо коллективди сыйлайт экен. Эмне себептен коллективге өзүнүн сунушун айтпастан туруп, ал жака барып заявлениясын берип койду. Коллектив менен кеңешиш керек болчу. Коллектив макул десе болот эле да. Анан биз аны уккандан кийин 25 күнү биз коллектив профсоюздук согуш өткөзүп бул жерде өзүбүздүн кандидатурабызды көрсөттүк. Бул жерде
Ботобеков Ренат агайды көрсөтүштү, Абдрасулов Сабирбаев Абдрасул агайыбызды көрсөтүштү, Жумабаева Максат Кожоевна үчөөнү көрсөтүштү. Бул коллективдин сунушу да. Анан кийин биз ушунча күндөн бери ызылдап жүргөнүбүздө бизге министерство культурадан да бир звонить этип кантип атасыңар деп акыбалыбызды сураган жоксуздар агай. Бизге бириңиздер кабар алып койгон жоксуздар. Анан ошол иш бүткөндөн кийин Самаранын арызы түштү, ал жака бүттү дегенден кийин деле кандай сунушуңуздар бар деп бир дагы жолу мынандай биз менен эметкен жоксуздар да, биздин оюбуз менен четишпей, бөлүшпөгөн жоксуздар да. Анан азыр ошол 3 кандидатураны көрсөттүк. Бирок ошого кайдыгер мамиле жасасаңыздар, анда азыркы топтолуп турган жамаат айтып атат, анда эмесем сиздин алдыңызга биз бир кандидатураны көрсөтөлүк депчи. Ботобеков Жанибек Металиповичти көрсөтөлүк. 3 кандидатурабыз сиздерден өтпөй калып, бул жак болгон болсо, анда жалпы жамаат Жанибек агайды көрсөтөлүк да, ошону колдоп бериңиздер. Себеби ошон үчүн айтканбыз, биз мына жерде пресса кирбей эле койсун, биз эметпей эле коелук, себеби коллектив азыр сүйлөй турган сөздөр бар, өздөрү айтышат дегенбиз да. Законго туура келген менен азыр Самараны алып койдук. Кайра эле ким айтты? Жана айтып атат эле. Кайра биз эркек Самараны коюп алдыкпы деп атат да. Кайра эле Асан башкарып атабы бизди. Кайра эле ошолор болуп атабы. Эгерде ал ой болгондо эмне себептен бул бизге айтпай дебей учуп кетти. Бул эч кимден жооп сураган жоксуң. 5 күндөн бери жумушта жоксуң. Керек болсо өзүңөр билесиңер, юридикалык эме боюнча 3 күн 3 саат себепсиз жумушта болбосоң кетирип койгонго акысы бар. А сен 5 күндөн бери жумушта себепсиз жоксуң. Ушул нерселерди бүтүрүп жүрөсүң Ильяс. Бирок ушу коллективдин алдында сен уялган жоксуңбу? Коллективдин алдында сен биз менен чогуу болбогондон кийин кантип сен ошол ишке бардың да? Бул вообще туура эмес кадам болду. Ошон үчүн мен айтат элем да, министрлик дагы биздин ушунча ызы болуп жүрөк ооругандар болду. Нервден кеткендер болду. Скорый чакыргандарыбыз болду. Бул жердечи чындыкты деп чырылдашып. Андан кийин кайра эле келтирип ошо Самаранын жаатташтарын коюп койгон бул мындай туура эмес болуп атат да. Анан ошон үчүн биз сиздерге 3 кандидатура жөнөттүк. 3 кандидатурага жооп бербедиңиздерби? Анда биздин мына жерде канча жылдан бери иштеп аткан андай Жаныбек агайды колдоп бериңиздер. Кимге жөнөттүңүздөр ал кандидат? Министерствого кат жөнөттүк. Мен мисалы кабарым жок экен. Бул сиздердин негизги айтып коеюн, тармакты Кайрат Олжобаевич Иманалиев тейлейт туурабы? Бирок ал азыркы учурда эртеңки өлкө башчынын баягы ант берүү аз эмне даярданып жүргөндүгү үчүн мени суранышты, барып тааныштырып келиңиз депчи. Ал бул боюнча мага кабар айткан жок, маалымат айткан жок. Кайрат Олжобаевич делечи, сиздердин тармакты тейлеп жүргөн. Анан мен өзүм Балташев Ильязбек Алтынбекович министрликтин орун басары. Бирок менин тармагым маалымат жагы, музейлер жагы, китепкана жагы. Негизи баягы телеканалдар менен иштеген да, ошо маалыматтык идеология жүргүзгөн боюнчачы. Ошо биз дагы мына баягы 6 октябрдан кийин Кыргызстаныбызда көптөгөн баягы элдик толкундоолор болуп, бийликте эми ар кандай болду эми ал жагын айтпай эле коелу. Анан азыркы өлкө башчыбыз дагы жаштарга мүмкүнчүлүк бергиле, элдин пикири менен эсептешкиле деп атат. Өзүңүздөр мына ошо коллектив өзүбүздүн жамааттан болсун дедиңиздер. Мен бул аты мага уйкаш экен, бирок мына мен тааныбайм деле бул жигиттичи. Бирок ошол коллективден жамаатты көрсөтүптүр. Мына министр мага буйругун чыгарып берип атат, тааныштырып келиңиз деп жөнөттү. Мына бүгүн эртең менен рейсмен учуп келдим, мына сиздердин алдыңыздарга келип атам. Буга чейин бир тиги орун басардын кабинетинде сүйлөшүп алалы десек, ал жака негедир барбадыңыздар эч кимиңиздер. Анан баарыбыз арай көз чарай мына ушул залга келели деп, ачык болсун деп, мына массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү да турат. Буга чейин эми ар кандай сөздөр кетти. Анан жамааттын өзүнөн деген талабыңыздар болду. Талапты аткардык. Анан дагы биз 3 айлык сыноо мөөнөтү менен берип атабыз. Буга чейин ушул жакта бөлүм башчы болуп иштеген экен. Сиздер айткан баягы критерийлерге кесиптик баягысы боюнча дал келет экен деп сунушташты.
Мен алып келип сиздердин алдыңыздарга тааныштыруу вазифасы менен келдим. Бирок ошол эле маалда буга чейин баягы массалык маалымат каражаттарын чыкканда сиздерди көрүп, мен өзүм биринчи кесибимдагы башталгыч класстардын мугалими, өзүмдө эле көрүп турам сиздерди. Мугалимдин кесибин түшүнөм. Оор болот, түшүүңүздөр оор дайыма. Бул жерде ошол болгондо дагы баягы музыкадан сабак берип жүрөсүздөр. Ар бириңиздер баягы маданият кызматкерлери ар бир окуяны, ар бир көрүнүштү жүрөгү менен өткөрөт. Сиздердин жүрөгүңүздөрдү мен деле түшүнүп турам азырча. Өзүңүздөрдүн баягы жамааттын ичинен болсун дегенден мына жамааттын ичине алып келип коюп атабыз. Анан дагы кандай өзгөчө дагы бир мындай кызыкчылыгыңыздар болсо, аны дагы айтыңыздар. Анан кийин ушул боюнча баягы министрликтин атайын бул жактан биздин өкүл да келип атат мына. Азыр түштөн кийин да келишет. Ушул жакта дагы жалобат бар. Татьяна Николаевна, за определение. Я хочу сказать, вот такого беспредела, вот знаете, который наблюдается вот уже 3-ю неделю, мы нормально не можем работать. Я не понимаю, как выплыла кандидатура Ильяса. Мы коллективом решали, коллектив был против Самары, вы знаете, Каримовой. Мы стояли до конца, 2 недели была борьба. Ильяс сразу позицию взял, оппозицию, он сразу был за Самару. Он шел сразу против коллектива. Это меньшинство. Он был против. И как можно его сейчас сделать директором, если коллектив против? Понимаете? Мы имеем какую-то вообще силу. Как он может работать? Я вот не понимаю, вот каким образом твоя кандидатура, Ильяс, вышла? Вот непонятно это, понимаешь? То есть получается, что просто они тебя поставили. Вместо Самары теперь ты у нас стоишь. Ну так же нельзя. Ты музыкант, ну зачем тебе кресло директора? Директор должен обладать организаторскими свойствами. Да, он музыкант, хороший музыкант, но он не обладает этими качествами. Отчество Гимеля? Чубай Журубаевич. Өткенде сиз ушемица тетили эстрада. Алып келтирип директор кылып койдуңуз. Биз унчукпай эле отуруп калдык. Вообще в шоке были. Это эчтеке де албай калдык. Андан кийин Самараны неметип туруп, вот биздин жанагы Гимеле Азамат. Да, вот. Ошол киши койду башкасын. Анан кийин азыр кайсы неме менен силер Ильясты алып келип атасыңар? Мен ошого түшүнбөй койдум. Ильяс мугалим болуп иштеп жүргөндө канча замечаниялар сабактарга келчү эмес, неме. Ким айтты силерге, чтоб Ильясты койсун деп, когда у нас кандидатура вот с высшим образованием отурат. Мына максат консерваторияны бүттү, аспирантураны бүттү, училище, музыкальный школа. Почему советоваться этпейсиңер мугалимдер менен? Я не понимаю, вообще кандай биз иштейбизби, быйыл же иштебейбизби? Как вы можете азыр келип туруп, ушул жерге келип туруп, Топчубай, сен бизден окугансың, мен билем. Вокалдан окугансың сен бизден. Как ты можешь опять привести? Билебиз, Ильясты, как музыкант, он хороший музыкант. Но как педагог, он, я не знаю, өткөндө Самаранын күйөөсү менен, вот Асан менен, Асан всех вас руководит, мне кажется. Он вот такой вот проныра, биз билдик аны. Ильяс ошондо биз менен болгон жок. Ильяс, ты вот, я не знаю, из каких соображений ты хочешь стать директором? Скажи. Директор должен быть умный, добросовестный, дисциплинированный. Ты как музыкант, я тебе, да, уважаю как музыкант. Но как директор ты не сможешь работать. Или Вирджил болду мен иштегенмин, Топчубай, сен билесиң. Какие директора здесь были? Не сравнить. Вот тебя и Самару не сравнить. Вот сидят хорошие у нас. Вот ошолле Масат Кожоевна, хороший музыкант, хороший. Вот Манаке Джаныбек сидит, Джанында он Ранат сидит тоже. Почему советуются этпейсиңер Министерство культуры? Мен ошого таң калам. Алып келип эле бирдемени коюп санасыңар. Жок, кайсы ким айтты силерге, чтоб Ильяс был директором? Кайсы неме келдиби кагаз? Биз канча кагаз жибердик? Мына азыркы министр, мен билбейм, он педагог по специальности, он не музыкант. Почему ошо кишиге звонить этип неметсе албай койду?
Почему не советуются? Эмне болуп атасыңар деп. Ушул жерде бир жума кыжыгылчу болуп турдук. Эч бир звонок, мына звонить этет завучубуз, звонить этет правком албай койду. Эмне үчүн не советуются? Ким албай койду? Бизчи эме кураторубуз берип коңуздар биз Рахат деген юрист бар экен го. Ошонун телефонуна байланышып калдык да. Үчтөн кийин келет алды, Байланышып калдык. Анан ошондо сурады биздин кураторубуз. Алтынай эжеке менен байланыштык. Рахат мырза менен байланыштык. Анан Нуржигит агайга эметсек, телефонун алып звонить этсек, бизге жооп берген жок. Анан ошол жерде биздин кураторубуз менен сүйлөштүрүп, биз сүйлөшөлүкчү, мына коллективдин оюн жеткизеликчи десек, больничныйда экен. Больничныйда азыр жерде. Анан ошо Алтынай эжекеге айттык, биз ушундай сунуш жөнөттүк, мындай биз 3 кандидатурабызды жөнөттүк депчи. Анан бул Ильястын кандидатурасын эч ким жөнөткөн да жок, коллектив билген да жок. Анан ошого биз таң калып атабыз да. Ошондо биз ал жака кайра звонить этпестен туруп эле министерстводон биз менен бир байланышып коюп, анан биздин мнениябызды угуп туруп койсо болот эле да. Анан мына Топчубай агайга дагы айткым келип атат. Топчубай агай, сиз ушул жактан өкүл болуп, азыр булар менен чогуу келип атасыз да, келип атасыз. Эми ушул жерде мен сизден сурагым келет да. Ошо Самара келгенин да билесиз, кандай болгонуңузду да билесиз, Ошондон кийин эмне себептен болуп кызыктар экенсиз? Эмне себептен биздин коллективден оюн угуп, биздин эмебизди биздин мына каалообузду сиз деле прямой жеткизип койсоңуз болот эле да? Аны кылган жоксуз. Биз ошентип 7-8 күн ушинтип кырларда ушинтип кыйналып турганыбызда сиз келип бизден кабар алып койгон жоксуз да? Биздин акыбалыбызды директор кабинетинде кучактап, Самарочка, сен алтын кыз келсиң, батыр кыз келсиң, утуп турсуң. Бирок азыр иди, пойди, коллектив күтүп атат, откажись десем болбой койду. Бирок бардыгы ушундай менен келип бүттү. Эми Ильяска өтсөк билесиңер, Ильяска мен кандай атнашыбыз, ар бир бечетте бул алтынга тете бала деп айтып жүрөм. Бул мен азыр аксакалдык сөзүмдү айтайын, Самара Асан деп жүгүргөн жок. Это я точно знаю, потому что мага келип айтып эжеке. Жок, ал сторонник Самар эме дегенге мен ишенбейм, потому что бул баланы мен билем. Келип эжеке ушундай эмне кылайын, коллектив мага против. Мен жөн эле айттым эле, мындай кылбайлычы, тополоң кылбайлычы, коллегам болуп отурат. Эми бул министерство деле жаман сөз айтышкан жок. 3 айлык Оюмда мага бирөө муну акча берди же тигидеги мен оюмда бүт Кыргызстан уже немеге малынып калган окшойбуз деген ой болуп атат деп айтып атам. Мен өзүмдүн оюмду айтканга акым бар да. Туурабы? Айга айтканга акым бар. Ошол эле. Неужели качан биз ушул калчыктан чыгабыз эле деген ой. Нурила эжекенин айтканы бул музыканттар пара бериш, акча жөнүндө бир да кытымдай да ою жок булар. Мен мына бул музыканттан кайдагы коррупция, кайдагы неме? Керек болсо мен мына музыкальный училищенын Оштогу маданиятты көтөрүү, музыкалык немени көтөрүү деңгээли боюнча ушул музыкалык мектепке керек болсо жогорку билимдик вуздун статусун бериш керек. Себеби түштүктө консерватория болгон эле аны кыскартып салышты жоюп. Ошон үчүн ушул музыкалык мектепке статус училищага, музыкалык мектепке. Эмес училище. Музыкалык окуучай. Жок. Бул мектеп деген өзүнүн Борошов атындагы өзүнүн почерки бар мектеп дегенди смыслды түшүндүрүп атам да. Бул Оштогу бир гана музыкалык жактан билим бере турган окуу жай, бул вуз катары гана мамлекеттик статус беришин биз сунуштайт элек да, мен лично сунуштайт элем. Себеби бизде консерватория жоюлган, болгон, жоюп салган. Ал эми бизге керек ушул түштүк аймакка. Ошондуктан бул жерде караңыздар, кандай күчтүү мугалимдер иштеп атат. Кандай опыттуу, тажрыйбалуу, 50 жыл алды. Арты мына 20 жылдан бери мына жаштар деле өсүп келген. Булардын бардыгы жогорку билимдүүлөр. А бизге ушул жерге Ошко айрыкча консерватория атын атап эми кур калдык. Андан көрө ушул эле окуу жайга жогорку
вуз статусын бериш керек. Себеби музыка неме театралдык училище, неме Прибалтикада деле музыкалдык академия деп, же болбосо мына Астанада деле музыкалдык академия деп кичинекей эле немеден чоң статус берип, чоң вуздун билимин. Я, как и раньше говорила, я всегда за закон. Уважаемые, а то собрание, геркелердин кызыкчылыгын канчалык карап отура беребиз биз деле. Я тоже хочу спокойно прийти, поработать со своими студентами, а не ждать, когда меня на собрание, когда я подпись поставлю, что со мной будет. Он молодой, дайте ему шанс, пусть поработает. Не получится, не справится, это жизнь. Мы все учимся на ошибках. Сейчас не получится, потом получится. У нас уже не проблематично взять и снять человека. Я, например, за Ильяза, как человек. И хватит переходить на личности. Ошону айткениңерчи. Ким сунуштады? Биз сунуш кылган эмеспиз. Ким сунуштады? Ошону жооп бериңиздер. Анан кийин биз ушул жерде бир жума турдук, а Ильяс? Сен биз менен болдуңбу? Биз кардан плакаттарды кармап турдук, чоңго жери кармап турду. Колдор тоңуп. Сен болдуңбу ошол жерде? Sen için biz durduk bu şerde. Sen kılan vaje turamayız İlyas. Sen kimsin sen? Hazır özü yok. Yok. Birinci bular içine karış gerek de. Kol koymuş. Yok kimsin işte? Bir срок энде bir срок. Орский область боюнча музыкальный школдордо ким иштеп атат? Биздин выпускниктер иштеп атат. Ошону дагы неметип коюш керек. Анан кийин мен мына Айнуранын сөзүнө азыр кошулайм. Айнура, вот ты жок токтогула. Өткөндө интервью берди. Кой тургула. Интервью бергенде айтып атат. Училище сгнило снизу деп атат. Өзү ушул училищаны, ошо училищаны бүткөн. Подожди. Айнура. Я в ответе за свои слова, но не за то, что... Вот когда выйдешь, мы с тобой поговорим. Вот поговорим. Училищенин статусу бийик. Да. Ильясқа сөз береріңіз. Давайте, Ильясқа берелик. С нами работать. Да. Вы когда заводделом были, сколько замечаний вы получили? Вы на работу не проходили, вы никогда не мегладали. Если у вас совесть, пожалуйста, как вы будете нами руководить, пожалуйста? Чогуу ынтымакта иштешип келгенбиз. Азыр эми суроолоруңуздарга жооп берип коеюн. Мага болгон тиешелүү суроолоруңуздарга. Самара боюнча бир аз мындай бир түшүнбөстүк ойлор бар экен, аларды ойлойм убакыт көрсөтөт, акыйкат билесиздер. Ал мындай эмес. Экинчиден, кол эми сунуш боюнча будан бир 5-6 күн болуп калды. Нурул Актопуровага биз өзүбүздөн сунуш көрсөтпөйлү же коллективден деген акыл назар сурасам, биз өзүбүздөн көрсөтсөк, министерство биз буну уюштуруп атат деген ойдо калат, биз сырттан сурайбыз деди. Анан мен акыл сурап консерваторияга чалдым. Чалсам, сиздин кандидатыңызды биз көрсөтөбүз, министерствого документиңизди алып барыңыз деди. Мен алып барып документтерди алып бардым. Аны чалып сурап алыңыздар ошо. Бегалиев айтты. Начальниктерден сурап алсаңыздар болот. Эми атын айтпайлы. Укпайлы, Министерство культурага барып, документин тапшырып, ал жерде текшерүүчү органдардан, бардык сыноолордон өтүп, анан Кудайым колдоп, министр өзү ушундай чоң жоопкерчиликти ишин жазга чыгарып берди. Бардыгыңыздарга ошол мыйзамды колдоо, ынтымакчылык. Катуу сүйлөчү, ничего не слышно. Голос есть у тебя? Давай. Жооп бердим? Эми бул өзүңүздөрдүн тарбиялап өстүргөн мына жигитиңиздер. Так, эми урматтуу жамаат. Мына азыр Ильяс толкунданып атып, сүйлөй турган сөзүн сүйлөдү. Дагы учур келет сүйлөшкөнүңөргө. Дагы учур келет баарлашканыңарга. Замечание айтканга, колдогонго, же болсо дагы бир өзүңөрдүн оюңарды билдиргенге учур болот. Анан кийин азыр
Урмат мырза, сөзің бар ма? Беріңіз. Мен порядке исполнения. Урмат Айталиев, Маданият, Маалымат, туризм министрінен стратегия біл. Айтып отырсыз, отырып сөйлей бермей емес. Башында айтып отқанда ұлттық керек болчу. Бұл деген кімге қажет еттім мен біріншіден. Екіншіден Маданият министрлігінде мен стратегия бөлімінде ошол жетектеймін. Могул иштен бар мен ошол текшерүү иштери ар кайсы багыттарга кызыкчыларды мен ойын билбейсиз. Неге? Неге бизден сурабайсыздар? Азыр эмне болуп атат бул жерде? Коллективдин ою айтылып атат го. Одан кийинби? Личностьқа өтпеңіз, пожалуйста. Шашпай сүйлөшөбүз аны азыр пока бул боюнча сүйлөшөйүз. Ошого чейин оюңузду эмнеге Турганда кантип элеңет? Бул айтылды. Эртелеп туруп келгенге возможность бар экен. Биз ушул жерде бир жума турганда эмнеге келбедиңиздер? Бирөөңүздөр басып келген жоксуздар. Мындай кылыңызчы. Дайындаганда эле келет экенсиздер. Аты жөнүңүздү кошо айтып коюңуз. Протоколго Арапаева Майра Сарбекова. жооп келет. Туура болобу? Только дайындаганда эле келип атасыздар сиздер. Эмне үчүн деп Нурия суроо берди, эмне үчүн деп Райхан суроо берди? Суроого жообун бергиле. Туура болобу? Мына суроону конкретный берип атат. Конкретный жооп бергиле. Министрлик ушул менен силер өзүңөрдүн немеңерди көтөрөсүңөр. Урматтуу коллегалар, эми жыйынтыктайлы сабак бар алдыда ишиңерди кыла бергиле, Кудай буйрса. Анан кийин дальнейший планды дагы көрсөтөт. Бул Ильяс боюнча азыр кандай болот? Мен айтып коеюн эми. Бул жерде сиздердин сунуштарыңыздарды уктук, баарын мына протоколдук түрдө жазылып атат. Анан бул эми баягындай жазылып атат десе мындай коркутуу, үркүтүү деп кабыл албаңыздар. Ар бириңиздердин пикириңиздерди сыйлайбыз деп айттык. Мына дагы деле ошол министрликтин атайын өкүлү катары келип, мен ошол министрдин орун басары катары келип атам. Сиздердин ошол буга чейин айтылып кетти. Баягы бир жумалык көтөргөн акцияңыздар деп коелу, башка болобу, буга чейин да бир ошол ЛТР телеканалында дагы ушундай болуп, жамаат өзү каалаган кишисин койдурткан. Андан кийин мына сиздер да кайталанып атат ошол. Азыр эми могу келген бийлик жөнүндө да сөз болуп атат. Келген бийлик ошо эл каалаган, ошол эл мындай кылган талапкерлерди койгонго мындай кылып караштырылат деп атат. Ошол бирден бир талабы болуп атат. Азыр эми бул дароо же болбосо 1 жылдык же бир 3-4 жылдык мөөнөт менен дайындаган жокпуз. 3 айлык сыноо мөөнөтү деп турат. Мына эми ошо өзүңүздөрдүн балаңыздарды, өзүңүздөрдүн тарбиялап ушул жерден биринчи билим бул жактан алган экен, кийин ошол консерваториядан окуп келиптир. Анан эми тарбиялап ала турган мына балаңыздарда эле болгон жигит экен бул жаңы жетекчиңиздерчи. Ал жагынан бул жагынан ошол сиздер менен чогуу музыкалык окуу жайдын ошол дараметин көтөргөнгө өзүңүздөр менен чогуу аракет кылат деп ишенем. Ушул сиздердин музыкалык окуу жайда мындан ары чыр эмес, дайыма бул ушу ыр жаңырып турсун деп тилек кылалычы бир. Азыр окуу жай нормальный процесске кетиш үчүн каалайсыздар? Каалайбыз. Ошол эгерде кааласаңар каршы экенин уже сезип атасыз, билип атасыз коллектив почти. Угуп атабыз, пикирлерди. Айрым пикирлерди угуп атабыз. Ошону срочно чечиңиз. Ильяска каршы болуп атат. Эгерде Ильяс директорлукка насильно иштейм десе, дагы коллектив, по-моему, неме. Мисалы берди, ким каршы болот? Голосовать этели, давайте, пожалуйста, проголосуем. Голосовать этпейли коелу. Кимдир бирөөнү бир старостаны дайындоо эмес. Голосовать этпейбиз. Музыкалык окуу жайдын мугалимдери. Мыйзамды билесиздер. Сиздердин министрлигиңиздер ким? Министр барбы? Жетекчи ким? Шайлоо Нуржигит Кадырбековичтин буйругун алып келип атам, дайындоо боюнчачы. Буйрукка баш ийбейлиби? Анан сиздердин пикирди угалы деп атабыз бизчи. Ну, киши биз менен иштешет, да? Контакт жок уже. Кантип иштешет ушу 3 контакт айлык жок. сыноо мөөнөтү менен иштешет. Ай, сөз болу экен, пожалуйста. Максатко извините меня, пожалуйста. Баягы бери угуп атам, мына биздин аксакал эжекелерди ушунча жылы эжеке айтмакчы, өзүбүздүн педагогдорубуз бизди баласындай көрүп отурат. Керек болсо мына Ильяс агай, да? Ильяс капа болбойсуң сен мага. Ага. Вот я какие-то годы, Барп Алишерович, он директором южного филиала был. Я лично тоже была, он у меня учеником был. Я знаю, вот, я даже знаю, что он кызыл диплом
гана бүтүргөн консерваторияны, да, вот южный филиал. Теперь я одно еще скажу. Дело в том, что бул агай, да, ПЦК болуп жүргөн бир кезде, я не помню конкретно, да, духовой отдел, үйлөн аспаптардын бөлүм башчысы болгон. Канча рапорттар жазганмын ушу келип аткан окуучуларга. Мен, например, өмір бойы айтам, вот пока я не уйду с этого коллектива, я всегда говорю, канча келбей аткан, катышпаган окуучуларга рапорттар жазганмын. Вот до директор жазганмын. Баягы келбеген окуучулар келбей эле жүргөн и жакшы эле бүтүп кеткен. Это раз. Мен категорически против, чтобы агай стал директором. Почему? КЦК Волгомалда он не был пунктуальным. Он должен быть постоянно. Я даже помню, когда у нас Нурлан агай был директором, он всегда даже совет учебы айткан. Вы даже на экзамен вовремя не пришли деген. Мне кажется, был Ильяс Хапулбойсың, мен ачык эле айтам. Потому что сиз менен весь коллектив будет работать. Конкретный вопрос берип Ачыгын баарын чындык айтып бериңизге рахмат. Мындай кемчиликтерди мен эске алдым. Азыр эми дагы бул жолу айтылып коелу. 3 айлык сыноо менен иштеше албаса, бирок буйрукту кайра биз чыгарта бербейли, бир мыйзамга баш ээли, ошону улуп коюңуздар эми. Сизде сөз барбы? Сөзүңүз барбы? Анда ишиңиздерге ийгилик, Жок, ошондо биз өзүбүздүн сунушубузду кайрадан жазып, жок, сунуштарыңыздар ал өзүңүздөрдүн окуңуз. Thank you.